Çatma. Haydağanlar gelecek. Aldığa var, oturduğu var. Жаңыл киледен качып туруп жаңыл өтүп кетти. Азыр эле биздин алдыбызда өттүр. Жапжаң аба эмеси. Урап атпай. Бул жаңыл өткөн. Жашарым суу жейт, суудан аркы өсүп кетпейт беркебиз. Ачык боорун. Мен Сапарбек Болотчан, Куйручук айылынын тургунумун. Ушул 4-5 жылдан бери биздин Жумгал районунун мергенчилери чогулуп бирдикте ушундай чөөгө, карышкырга чогуу чыгып атабыз. Бүгүнкү күнү атайын Салбурун Федерациясынын тайган баккан жигиттери, мергенчилер коому, Жумгал районунун мергенчилери деген 3 группа бириккенбиз. Биригип тургандан кийин ушул чөөгө чыктык. Чөөгө чыгып ошол бүгүн чыккан жерден азыр издери эле болуп калды. Анан башка жака эмет койду, ала албай калдык. Азыр башка жерге барабыз. Биздин максат ошол чөөлөр деген азыркы убакта королорго чейин кирип, чабандардын малын, сарайлардагы үндүк тоокторунан бери талкалап кирип кетип атат да. Анан малдын болсо майда чүйдө мал, жандык козулактарынан бери кирип кетет экен. Эң чоң жырткыч ушул чөөлөр экен да. Канаттуулардын жумурткасынан баштаган баканы да кошо жейт экен, түлкүнү жөн эле ылдам эле кармап жеп коет экен. Ошондо өзгөчө чөө көбөйүп кетти деп былтыркы жылы 32 аттык эле, быйылкы жылы ошол эми жаңы баштадык. Кудайга шүгүр азыр бир топ балдар 10дон ашык жигит деген бул Карагечи жакка карышкыр болот деп 9 карышкыр бар экен, ошол жакка кетишти бир группа. Эми азыр жакшы. Assalamu alaikum урматтуу жамаат. Мына биз бүгүн Жумгал Салбурун Федерациясы жана Чаектин мергендери менен биргеликте жырткыч жаныбарларды жок кылуу боюнча ушу чөөгө аңчылыкка чыктык. Азыр мынакей баарыбыз чогулуп атабыз. Азыр могу токойдун ичин кыдырып чөөлөргө тайгандары менен иске салып, чөөлөргө охот кылганын алдында турабыз. Жаңы эле келдик. Азыр бир сыйра карап чыктык. Анан эме болбой атат. Жок десе болот, биздер болот, бирок могу адырлап чыгып кетсе керек. Кезиктире элекпиз. Эртең менен чогулуп баштаганбыз, анан бирок эмеде чыга элек болуп атат азыр. Пока чыга элек. Эми жума сайын ушуну уланталы деп атабыз. Жума сайын ушул иш-чараны уланталы деп атабыз. Бүгүн эртең жуманын 6-жемалыш күндөрү биргеликте чыгалы деп атабыз.